içinde draması var, sözü güçlü болгон, анан кааласам деле ошо моңду ырдай элесиң деп калышат. Көбүнчө ошо жеринеде отургандарчы. Экөөбүз чогуу окудук да. 5 жыл чогуу окуп, анан театр кино факультетин бүткөнбүз да. Ошон үчүн баягы биз сөзгө маани берип, сөздүн ичиндеги баягы окуяларга, сөздүн ичиндеги баягы динамикаларга, бир учкул бир кыялдарга азырылып кетебиз да. Болуп эле баягы театр сахнада жүргөн киши катары. Ошон үчүн ырдаганда да берилип ырдап, ошо менен жашап ырдап, ыйлап жүргөндө ыйлап ийген учурлар болот. Майрамбек Осмоновдун Кусалык деген. Жашылып жаңгырдың, қанша күттім арасында ай жылдың, қақшап жетпей қалғанымды білсең да, қаранымды бір көрген көз арқылдың. Ажыратты бізді мезгіл ташқыны, айықпаған жүректі. Gülün көздөй бар алыбай, сайда bir gün солуй текен ағалыбай, сана менен таң аттырып келе аттам, сага окшош bir да жылдыз таба албай. Ажыратты бизди мезгил ташкыны, айыкпаган жүрөктө. Жашоодо сүйбөгөн, ашыктыктын азабына күйбөгөн, мейкиндеги кош сызыктай биз эми бир кездешпей өтөбүз дүйнөдөн. Ажыратты бизди мезгил ташкыны, айыкпаган жүрөктө. Буга чейин ойлоп жүргөм, бала жөнүндө жазам депчи. Бирок такка чыгара албагам да. Отурам. Мен бир мындай жөнөкөй эле чыгарып койгонду туура көргөн жокмун да. Бала деген бала да. Арнагында жакшы ырган экен. Ушул ырдын келип чыгуусуна эки себепкер болуп калды. Кенчегим балдарга, балаңа арнап, кызыңа арнап жазып көрбөйсүңбү деген сөзүнүн тыянагынын артынан ушул обон сөз ылай бөлүп жаралып калды да. Эргип отуруп, менин өзүм иштөө процессим баягы сүкүп чалган илгерки адамдардай төгүп, төкмактын болгондон кийин төгүп ырдап чыгам да. Онун дагы сөзүн да бирдей акындардай ойлойм. Бул өрт жаштарга уулга берилген бир чоң миссия катары. Кадимгидей код, кадимгидей тапшырма берип койгон сыяктуу мага ушуну сезип калды. Ушунчалык мындай мааниси терең. Менде ушундай ички сезимдер бар, туюмдар бар, өзүм айтып бере албайм да.
ушул жашоонун баардыгын могул Кырымдагыдай нерсенин 80%ын өзүм жашап өткөм. Өзүм ошо жайлоодо, өзүм ошол талап түстө, ошол айылда, дээ болчу Ала тоонун коюнунда жүрүп, ошонун баарын башыман өткөрүп көрүп, сагынычым негедир өзүм акыркы күнгө чейин эле кетти. Сагынычым тоого аябай кусамын да, тоого тартып берет да жанымчы. Таңдайыман кымыздын даамы кийин эле кетти сөзүн ачыгы. Дайыма келчү жатарды эле. Кымыз ичпесем деле кымыздын даамы келчү да. Мен баарыбыз эле шаарда жүрбөйбүз негизинде. Эреттерди, айылдарда көбүбүз унутуп калып атабыз. Кээ бирөөбүз барып турабыз, кээ бирөөбүз чалып турабыз. Кээ бирөөбүз такыр эле көчүп келип алганбыз. Баары негизи ата бабанын баскан жерин эстеп турган парыз деп ойлойм да. Жөнөп алам сен чоңойдун айыл журтка барып кел. Айыл апагандай жатат бир кабарын алып кел. Чоң атаңдын коро жайын чөп баскандыр белчеден. Чалдын сөгүн бир агартып чар тарабын чабып кел. Kırgız elem kırdağı Kundurmaday tunup gezim Kөгüldüm bir turmuşta Çoğ emengdin kemegesin Bir tüt ötüp çağıp kel Keringe dep tikken ele Köşögösün tagıp kel Komşu kolon tuğandargan üydü jaydı tabışta Göңдө kalgan жалгыз taka Tamburuna kagıp kel Жетesi büyük жатқан жер Meni tartpay çoğ atаңдар Жұрт таштабай Кыргыздан Siz kalgan jayıttagı malım jurt kanayda kel Esin dağı sarılgandır dal özündö jayгап kel Men ketkende minген аты azap tartıp boş Çoğ atаңдын mamısına Jedi ata
жатқан жер мені тартпай чоң атаңдар жұрт таштабай қырғызда жөніп алам сен чоңойдың айыл жұртқа барып кел орыстарда прощание славянка бар ғой ошонун кайыктары сыяктуу мында да бир марш сыяктуу чоң жүрүшкө үндөгөн бир жакшы эме бар экен проект бар экен да үгүттөй турган шыктандыра турган кайрым бар экен да эми бул ырлардын ичинде дагы ушундай кыргыздын дили жатат экен да кабылдаган тарбияң чогулган тажрыйбаң өзүң да ушу бышып жетсең керек да мындай бүгүнкү күнү залкар болуп калсын да мына эмне деген эмелеп турат могуга токтогул премиясын бериш керек да ушул анткени бүгүнкү күндүн демин бүгүнкү күндүн деми бар мындачы бүгүнкү күндүн дагы өзөгү бар да жатат да мындачы өзүнчө жаштар үчүн демин болуп калыптыр мындай таасир берип атат да албетте угармандарга таасир берип анан баягы колунда бар мырзалар бар да баягы уктап калган баягы кыргыз айтат го жыланын куйругун басып алдым дегендейчи анан баягы уктап калган сезимдерди ойготуп койгондой болгон окшойт кээ бир ошолорду угуп алып айылына үй салып айылына чоң иш кылып жаңылап жакшы мага чалып 2-3 киши айтты сен ырыңдын атынан айылга ата конушка жаңы үй салдым дегендер болду да сиз айтып атпайсызбы бул ырыңа токтогул сыйлыгын бериш керек мына бул жөнөп алам мырзасым бир чоң бир киши бул токтогул сыйлыгын ала тургандар болуптур деген бар да жөн эле туруп элечи анан азыр сиз тууп атам жөнөкөй мен буну каалабайм ал элдин элдин ичинде жашап кетүүсүндө жанагы убагында таап тааный албагандыктан мен ушуларды чыкканда жаштар сыйлыгынан көрсөткөм ушуларды жаштар сыйлыгынан көрсөткөм сөзүн жазып кадимгидей компьютерден оонун кадимгидей кылып бүт баарын берип жаштар сыйлыгынан көрсөткөм 35-тен кийин болбой калат экен да көрсөтпөй калат экен мына акыркы жылын көрсөткөм мындан 3,5 жыл өткөн жок ана угуштуу уккан жок билбейм комиссияда ким бар экен бирок мындай сиз азыр бир укту айтып атпайсызбы моундай киши экен ошондой кишилер болбой калгандыгына өкүнөм да көп жерден бурмактоо эмес да ачык сөз муну азыр элдер аңдап билбей атат азыр чала учук чала сабаттуулардын баардыгын келип алган бийликти гана көздөгөн кишилер келип алган андай табити бар бирдемкени сезе билген кишилер мунун ичиндеги маңызды түпкү маанини түшүнбөгөн кишилер бар да махаббаттын айдынына үндөгөнсүң махаббаттын ыргагына күлөгөнсүң сол жолдо солкулдаган бала эле оң жолго оңолгун деп sen jokko жүрөгүмдүн каны жокко sen jokko жүрөгүм согуп соккой ажардын акыркы дал оттундай үмүтүм сенден жанды үмүтүм сенден жанды өчпөс оккой ажардын акыркы тал оттугундай
Suştam oku gelen gülögünsün Kanatı sığar kuştu gülögünsün Ağlamda apamdan son seveginci Mandaydan cılı sıla söylögünsün Sen jokto жүрөгүмдүн каны жоктой Sen jokto жүрөк ооруй соолуп сокпой Ажардын акыркы таң оттундай Үмүтүм сенден жанды Үмүтүм сенден жанды Өчпөс Ажардын акыркы таң оттундай Үмүтүм сенден жанды Үмүтүм сенден жанды Өчпөс Ар бир чыгармага мен жүрөгүм менен мамиле кылганда өзүм рахат алып ырдагым келет да. Тарымасың сырдуу иек, менде токой жүрөгүм. Андай болсо ойлоп көрчү
сен не деп жооп берет элең? Эл шайрымын десептен баардык өнөрүмдү бир ортого алып жүргүм келет да. Баарын бирдей багайын дейсиң. Баарын бирдей. Мен өзүм негизи кесибим актерлукта. Мен театр кинону бүткөм. Мектеп курагында эле театрда иштегем. Эми аккордеон тартып ырдаганды мисалы 1000 кишиге берсе, акындык өнөрдү аз эле киши берет. Оончулук өнөрдү дагы аз эле киши берет. Башка актерлук кесипти дагы баланча киши берет. Эми Кудай Таала мага ошонун баардыгын мындай учкун кылып шабагасын берип койгондон кийин мен баардыгын өйдө ылдый көргүм келбейт, баардыгын алып жүргүм келет да. Günüm menin bakbacım, Jaratkanım jangan şamdım, Jarıgın hiç kapmacım. Kolum kondu möçür möçür, İzminin sattacı, tündüğümdü tiresin, geregendi kızım geri, hop berekeşinesin. Okup bütküs uzun kılsın, bu ömürdün tizmesin, baldarından bala vurdu, vakit çıkıp iskesin. Kaburgamdı sızdat, vurup paçı budayı, baldarından apasın taldırmaçı bumayı. Baldarının badına var bolcu baktım yumayı, kulak paçı bulayı. Üyümdün ustundu varım, kulak paçı bulayı. Üyümdün ustundu varım. Сенин угуучуларың ким? Жакшы сөз укканда селт эте түшкөн адамдар да. Мисалы мен өзүм ушундаймын да. Кээ бирөө ичкен тамагын таштап коюп, башын өйдө көтөрүп, мелтиреп угуп калгандарды байкайм да. Биздин жан дүйнөсү окшош экен, сөз бала экен, кеп бала экен депчи. Ойдо өскөн киши тоонун башында турмуш сүрбөйт, тоонун башында өскөн киши ойдо турмуш сүрбөйт. Биринчи айтып атпайбы, сөзүнүн ичинде кичине драмасы бар, анан кийин оондору дагы баягы кичине кайгылуу ырлардын оондору баарчы бөлүнүп кетет эмеспи? Анан кааласаң эле ошондой оондорго тартылып калам да. Гүлжамира Шакированын сөзүнө жазылган Камчыбек Жусуповдун «Кошуңуз агай» деген ырын.
can dünya Oqolcuy düştü жүрөгüm Oyundun bari siz bolu Bari siz bolu siz bolu Orulu canday canday жүрөмүn Canday, orulu canday жүрөmүn Үнүңүз чыкса далы болуп Убайын тартып кыйналам Каяктан сизди көрделем ай көрделем Капыраймынча мени кыйнаган Капыраймынча мени кыйнаган Жанды ким аяр Күбөстүр өчкөн отубуз Белгисиз бойдон калалы Кошуңуз агай кошуңуз Негизи Айнага өзү баягы өзүн айта албайт да. Өзү негизи кичинекейинен ырга жакын болуп, мектеп курагында жана комуз чертип, мындай комуз үйрөнүп, ошо областтык, райондук конкурстарга катышып экен да. Ошондо эле ырдап жүрө бергенде буга чейин, азыркыга чейин мындай такшалып, дасыккан нерселердин бири болуп калмак деп ойлойм да. Кысынып, мен актрисамын, мен актёрмун, мен сахнада роль ойношум керек. Биздин жол башка деген сыяктуу өңүттө жүрө бергенде баягы шыгы бар, ушул жакта жөндөмү бар нерселер калып калган да. Эми азыр жаштар мындай кичине өнөр болсо, буда өнөр болсо эле ачык айтып, мындай тартынбайт го коомдо. Мен сүрөт тартып байке, мен сууга да түшөм. Мен билесиз го, мен вообще тоодон андай чуккайм дейт го. Пиар да болчу, пиар да. Ал кезде бизде кичине тартын болсо керек го. Мен эле экенмин мындай тартынбай айткан. Анткени мен комузда чертем, ырдайм деп отуруп эки факультетте жүрүшүп бүткөм да. Ошо мен актёрлукта, акындык, комузчулук, академия алып жүрөм. Көптөгөн жаштар негизи тартынган ошондон болсо керек. Бирок мен эле кысылып жүрүп көп нерседен кылганмын сөзүн ачык. Кой элени дейт. Кой уят деп айтат деп мен аккордеон менен ырдаганда комчулукка. 4-5 жыл болду. Аккордеон гана ырдаган. Болбосо мен студенткесин тартып ырдачумун. Мунун баягы жабы болуп жүрө бергенде шакан чөйрөгө ырдап ушундай.
туылған тушта, сен туылған қышта, тұлпарлар туйлап, тұйғындар ұшқан, жалғыз бір кезде жарқ етті еске, жағылчон күндер жадымнан шыққан. Барайын дедім, бара алған жоқпын, қарарған деңіз, ағарған толқын. Барайын дедім, бара алған жоқпын. Нарған жақты турамын қарап, туш-туштан шоқын шоладай жанам. Бір мезгіл келер жаңғырдай төгіп, бір мезгіл кетер шамалдай сағым. Күн ашылған жаралған достым, қарарған деңіз, ағарған толқын. Бұл дүние шындай жаралған достым. Шамал бұқарды, өкінбей мечбер, кезінде жады, кезінде кетті. Тек қана дүйнө жаңғырдай төгіп, құмарлы кездер көзімден өтті. Сенің қабілем біздіңде жоқпын, қарарған деңіз, ағарған толқын. Барайын дедім, бара алған жоқпын. Бұл дүние шындай жаралған достым. Біз көбінесе сөз дүстүртөн карап кетебиз да, анын ар жагындагы баягы биз айтып аткой экинчи план, подтекст деген нерселерди карабайбыз да, анан бул баягы бир окуган кишиге түшүнүксүз болуп калат. Мен ушул жөнүндө интернеттен да карадым да, баягы темасын издеп атканда карасам, ошо комментарийлерден окуп калдым да, баягы түшүнүксүз экен кишине эмне жөнүндөгүр деген сыяктуу көп неме комментарийлер бар экен да, анын ар жагын көрө билиш керек да текстинчи. Мага ошол нерсеси менен тартты да бул. Бул Алым Токтомушевдун сөзү да. Алым Токтомушев бул Менмен деген акындардын ырынан кине тапкан сынчы акын. Ушул биздин адабият айдыңында аттын кашкасында из калтырган, көрүнгөн, жылдыз жанган улуу залкар инсан болгон да. Анан ошол кишинин мындагы жашоо турмуштагы нерсени бир кат-кат кылып, 9 кат деген нерсе бар го, 9 кат кылып жазган экен да сырлар. Негизи баягы сырдуу кишилер бет маңдайга айтып койбой, ошону аттап тондоп 9 кат кылып, сырдуу кылып жазып, сырдуу кылып айтат да. Элестүү сөздөр менен. Элестүү. Анан подтекст деген ошо да ар жагы эмне болду экен. Мисалы улуу жазуучуларды эмдегиче казып бүтө албай атышпайбы? Чыгармаларын изилдеп, улам бир кино тартса, экинчиси андан башканы жакшы тартып коюп, бияга калып калган турбайбы депчи. Ал касса түгөнгүсү келгендей да. Бир үмүттөн караса бир үмүттө калып калат экен. Ошондой да. Жакшы чыгарма касса түгөнгүсү келген сыяктуу да. Улам эле бир жерден чыгып берет да. Көзүңө жашап келе турган ойлор жатат да артындачы. Мына чыныгы акын деген ушундай болуш керек деп ойлойм да. Körgөнүмдө көчөдөн бери көгүл оттой
Zulüm devirdaşlar Yemin akın ötödön Ömümde mes düşümde Oldu ömür ötödön Hilbesindey başların Yine bilgin kaşların Kaydanlağa bölündün ay Kare gibi yaşladın Boğulu verdin aslanın Boyumunda taşladın Tügündür kaydan göründün Oy düşüp gittin aslanım benim Bayram olsun. Doğru. Жасалалы бақ сүйіндін ұясын Аларақта неге жалғыз тұрасың Су жетпеген қурап қалған дарақта Өмір бойы қандай оғат қыласың Қанша жолы келді ойлап сызданып Қанша жолы ақыл айттым ұқпадым Жер болмаса көгүчкөнгө окшоп сен Мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып Жалғызсырап естейсіңбі өткенді Жаман болды сүйіп өздін өчкөнү Чағылғандай бер жарқ етіп көрініп Же жаңғырдай бер селеп өтсөнбі Қанша жолы келді ойлап сызданып Қанша жолы ақыл айттым ұқпадым Же болмаса көгүчкөнгө окшоп сен Мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып учпадым Сабар чултор тосулуп жолума Түшүп калдым башка адамдын колуна Сага окшоп уя жасап алгамын Өчүрүлөр бир дарактын борун Қанша жолы келді ойлап сызданып Қанша жолы ақыл айттым ұқпадым Жер болмаса көгүчкөнгө окшоп сен Мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып учпадым Мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып учпадым
азыр коомчулуктагы шоу бизнесте деги эле искусстводогу көп адамдар жаштардын баардыгы бир кылка бүтүндүк чарып койгон да. Мындай кол коюп койгондой да. Салмактуу сөз, оор сөз өтпөйт, жеңил жашоо жөнөкөйлөр. Мен сени карап турсам, сен мени карап калдың, эмнеге карадың, сен түшүндүңбү, мен сени сүйүп калдым, мени карап чачымды кол менен тарап калдың деген сыяктуу сөйлөп жазсаңыз дейт да. Ошол эле картинаны башкача кылып жазып бергиң келет, салмактуу башкача кылып. Аны түшүнбөйт деп. Биз өзүбүз маданият, искусство элге таандык деген сөз бар да. Искусство элге таандык. Искусствонун адамдары элди алдыга ээрчитиш керек да. Ошолорго пример болуш керек. Оштон сага кезиги колум чачын келчи, осмо кашын сепкенде топмай жок мен күйүп, эски шаардан кезиги эбедей мезилип, эсин таппай калганмын эбеликте ээрчилип ай. Туйлап бассаң сен күлүп, тула ойго сезүп, арманганмын араңдан ала жазгап десүп, көргөнүмдө көркөмдү көп кырдыктым бөкүмдү, чымыл жанга түбөлүп чыгардың өкүмдүң ай. Айтпадым шартымды, танышалы демады, ай таппай қалдым ақымды. Қаққан сайын қашыңды, қара жерге қағылдым, көктен жерге құлаған қарағайдай тарылдым, тіптеп түйдім аңтардым, тезгенімдей қаңтардым, бір заматта кезілдім, бір заматта қақталдым ай. Seni güttüm bugünde, ıkıp balıp getireyim, gelmeyeceksin bugünde. Suyun buradek gülümde, suyun iç var önümde, Akburaga boy taşlayım, gelmeyeceksin bu tünde. Kaçtım benim bunlarım, kol sunmadım bunlarım, o tünde dondurup, tüp gelmekten kumarım, suğa boy vursam da suvadı geçim varım, Akburaga'na meskan bana gitsin uvarım. Мени кейиткен нерсе чыгармашылыкта жакшы ырчылар, жакшы оюнчулар ырдап, оорун жаратып коюп жүрүп картайып кетти. Ошолор бааланган жок да. Мен ошол өкүндүр. Мен баягы бир сөз угуп калып, аябай ыйланып кетти сөзүн ачып. Мына азыр Асанкала Керимбаев залкырып. Мына юбилей баягы өткөндө белгиленди. Мындай өтүп кетсе дагы белгиленди. Бирок ошол киши 93-жылдары, 91-жылдары 89-жылдары айтылған сөз бар екен. Мен ырдап атсам ел ұқпайды депчи. Мен ырдап атам дейт, бирок концертте ырдап атам, бирок тең угат, тең ұқпайды депчи. Мен ырдап түшүнбөйт деп.
Азыр Асанкалы Керимбаевдин ырдарын түшүнбөгөн киши жок окшойт, баары түшүнөт. Көрсөңүз убагында кыйнап турупбуз да, көп залкарларчы. Рыспай Абдыкадыров да канча кыйнаган. Ондон эл кабыл албай, композиторлордун баардыгын буттоосулар кылып, ар кандай кылып. Мына ошондой залкарлар бар, жыргап, ойноп күлүп жүрүп өткөп бериптир эле. Кыйналып, тагын тартып, биян тартып. Мен ошо кыйнат. Азыр да бизде толтура көз тирүү укмуш адамдар бар. Жазуучулар, акындар, драматургдар. Мен искусство жагынан айтып атам. Башка кесиптин укмуштары бар. Сага ак тон жарашат, сага көк тон жарашат деп койгон киши жок болот да, сөзүн ачык. Эми эмне кубандырат? Тириликтин өзү кубандырат. Үй бүлөң, бала чакаңдын мени кубандырган ошо бала чаканын ден соолугу. Ошолордун күлкүсү. Эртең менен турганда баарыбыздын аман эсен экенибиз. Чыгармачылыктын рахаты эмнеде? Жакшы сөз таап алсаң да, бир жазып атат. Жакшы мындай чучукка тийген сөз таап алсаң, аябай сүйүнөм. Ошол рахат да, мен жыргайм. Ошону билем, жакшы болгонун билем дагы, ырдап атып, угуп аткандардын ичинен бир экөөнүн көз карашы так ошо мен алгач ойлоп таап жазгандагыдай трансқа түшкөнүн көрүп, эки эсе сүйүнөм да. Эл рахаттанса, ошондон бир жакшынакай таасир алса, ээригип алса, эс алса, ошол сага чоң кубаныч да.
Кара Кыргыз деген Ырым мырдарында мен көп жерден байкадым 4-5 илабийди да. Оң канат, сол канат ичкилик деп биз кыргыз 3 тайпага бөлдүбүз. 3 кулактуу ак комуздай чабылганбыз. İçimizde alabız bolбосун деп ичегидей бир комузга тагылганбыз. Бул сөздү түшүнгөн кишиге, ынтымакты түшүнгөн кишиге өтө катуу тийген да. Түндүгү көк керегеси толор болгон, уктары күн тиреген золор болгон, алтын чөйчөң ала томанас журту, халкын сактап кырандар жеп коргон болгон, кудурет көктөн алкап жерден сактап, карт тарыхта каганаттык ордон болгон, тулаңыңда туулган тулпар жыгып, суумду ичкен чобур жорго болгон. Оң канат сол канат оң ичкиликте, үч кулактуу ак комуздай чабылганбыз, ичибизден алабыз болбосун деп, ичегидей бир комузга тагылганбыз. Altaydan жалындан алдар өткөн, эне сайын жолотуп жашын төккөн, каптоодо саян тоодо изин калып, шиберден малын айдап бала өткөн, орго додон мииден урулганбыз, агуулу кызылуулу куулуданбыз, келинейдей келечекке биз тартылып, дүйнөгө долбастай урулганбыз. Оң канат сол канат оң ичкиликте, үч кулактуу ак комуздай чабылганбыз, ичибизден алабыз болбосун деп, ичегидей бир комузга тагылганбыз. Адегенне тагайдан таралганбыз, ал эжеден артулуктан аралганбыз, чатак салса душмандар чар тараптан, чап түшкөн так төбөдөн чабылганбыз. Келгенге айкөлел биз колтур ачкан, билбеске жанар тоодой жарылганбыз, кыркууруң үч тайпага караганбыз, арстанбыз, жолборусбуз, кабылганбыз. Оң канат сол канат оң ичкиликте, үч кулактуу ак комуздай чабылганбыз, ичибизден алабыз болбосун деп, ичегидей бир комузга тагылганбыз. Оң канат сол канат оң ичкиликте, үч кулактуу ак комуздай чабылганбыз, ичибизден алабыз болбосун деп, ичегидей бир комузга тагылганбыз. Актерский песня деген нерсе өлүппөй алгандай да, жок десе да айтсак болот. Мисалы, орустарда, башка мамлекеттерде карасаң, актерлор башкача да, мюзиклдерде коюшат, бир пушко ажатын ачып берип, кичинекей эле шыбырайган үн менен адам тартып коет го.
мисалы Карачевдин ырдаганы, мисалы Бурченконун ырдагандары шыбырап атып эле адамды эле эл атат да, күлдүрөт дагы, жашырып тастайт ошол окуя-менчи. Алар неме деп коет, поющий актер. Раматлык Мурат, Мукаммед Токтобаев агалар. Мисалы сонун дагы актер агалар жерлерибизде бар мына. Бирок ырчылар сыяктуу ойлойт. Мындай актерский кылып, андай монологдор кылып, бир башкача нерсени күтөм да, бул кыргыз агым, кыргыз ырчыларынан, кыргыз актерлорунан бир ошол агымдычы. Бир мындай. Күтпөй эле жазам да. Биз кантайып калып Жақсы. Жанрдын бет ачары болсун, азаттык дегенде, бул актерский песня дегенде монолог сыяктуу ыргызылгын келгенде, ошон үчүн ушундай жазылды. Бул жерде эң сөз азаттык кыргызым кантип жеттиң, атарчынын атындай арып жеттиң, сакалыңа чалынып карып жеттиң, ар өзөндө сөк болуп калып жеттиң, күзгү суудай тартылып тарып жеттиң, жазгы суудай тосмону жарып жеттиң, ак жалында өлөктөп жатып жеттиң, ак келтеңдиң асманга атып жеттиң. Азаттык алатоодо азаттыктын канатын, азаттык ак кулганын үнү чыгат алыстан, ак шулкардын үнү чыгат шаңшыран, өлүп комуз мүнөзүнө жеткен кез өмүр бою азаттык деп таңшыран. Азаттыкка кыргызым кантип жеттиң, айкөл сөзүн адамзатка айтып жеттиң, абалкыңа акырындан кайтып жеттиң, аска ташка арманыңды тартып жеттиң, сапырча үркүндө качып жеттиң, мумуядай мөңгүдө катып жеттиң, жетегинде жеркеленип небирелдиң, 70 жыл комулда жатып жеттиң. Азаттык алатоодо азаттыктын таңатын, эй азаттык кырк чоронун үнү чыгат алыстан, урпак үчүн чоң азатта чабышкан, кайран энең манас 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 деп ай тооруну сууруп келет жарыштан. Азаттыкка кыргызым кантип жеттиң, абал менен аттын башын тартып жеттиң, шолоконун бүркүтүндөй шуп-шурудуп, шорукбайдын максымындай ачып жеттиң, эгемендик эл колуна тийген кезде энем эркек туугандай жашып кеттим, улуу дөөлөт энчисин жанакканым, улуң элге түбөлүккө насип этсин. Азаттык алатоодо азаттыктын канаты, эй азаттык төгүп келет ырчуул раман, жан киргендей көккө кылды сыр барам, кумайгыт кыр жоңдордон көрүнүп, желип келет жерге батпай жери баян. Төгүп келет ырчуул раман, жан киргендей өз атымды сыр барам, кумайгыт кыр жоңдордон көрүнүп, желип келет жерге батпай жери баян. коңшу өлкөлөрдү көрүп, бизден кийин түптөлүп, бирок дүркүрөп кеткен өлкөлөрдү көрүп, намысынан да биз бир чечкиндүү болуп, мындай шака-шука иштегенде, бирибизди бирибиз аттап, буттап
тондондуруп ийгенди колго албай атагандай, анан бир баягы жардыбайса жардыламын койбойт дегендей азыр ким гана келбесин кайсыл эмеге агымга кайсыл жерге чоңдуп өзүнүн мурдунан алысты көрбөй өзүнүн көмүшүнө гүл үйгөндөн башканы кылбай анан кайдыгер карагандыгы мени өкүндүрөт да. Жараткан Алла кең экен, адамзатты жараткан, адам атау энеңдин сүтүн актан жомогун айтчу чоң энем. Айдай жалгыз жан энем, аламдай кең жүрөгүң, ак сүтүң актар бекеммен, ак сүтүң актар бекеммен. Табигаттын сүйөт кай берен, малдарын баккан жемиштер, тынчтыкты сүйөт жер энем. Энеңдин сүтүн актан жомогун айтчу тай энем. Ак сүтүң актар бекеммен. Чак будан тупарда туулуп өскөн челеде, чырылдайт куштар балам деп, чыккыча жаны денеден. Тоодогу булак бар үчүн толкушат деңиз тереңден. Ай энем, айдай жалгыз жан энем, аламдай кең жүрөгүң, ак сүтүң актар бекеммен, ак сүтүң актар бекеммен. Ай энем, айдай жалгыз жан энем, аламдай кең жүрөгүң, ак сүтүң актар бекеммен.